Мына достор, мен логин сайтында турам азыр. Бул жерге кирерлибиздер менен акча табуу үчүн биринчи регистрациядан өтүшүңүздөр керек. Ал жөн гана логин менен пароль эле керек болот буга. Мен болсо дароо өзүмдүн аккаунтума кирейин. Азыр кирип атам. Жана ичин сиздерге кыскача көрсөтө кетейин деп чечтим. Эмнегедир интернет слабый болуп жатат. Мына достор, аккаунтума кирдим. Кирерибиздер менен бул жерден бонус алсак болот достор. Ал үчүн бонус деген жерге киребиз. Анан жөн гана ежедневный бонус деген жерге получить дегенди басып коебуз. Мен бул бонусту алгам, ошон үчүн албай эле коеюн. Ал эми промокод деген жерге мен описанияга бир промокод калтырып коем. Ошону жазып анан акча алсаңыздар болот. Ал эми бул телеграмына кирип көрүңүздөрдөй бул жерде күн сайын болбосо да бир жумада бирден ушундай промокоддор берилип турат. Ошол жактан промокод алып жазсаңыздар болот. Ал эми бул жерден партнерская программа дагы иштейт. Бул жерде өзүңүздөр кирип көрсөңүздөр болот. Ал эми акча салууну айтсам, бул жерге кандай кылып акча чыгарабыз ошону айта кетейин. Эгерде сиздер бонустарды алып атпайсыздар, ушул бонустарды чыгарып алам десеңиздер, анда сөзсүз 200 рубль, 250 рубльдан ашык салышыңыздар керек. Ал жок, акчаңыздарды чыгара албайсыздар. 250 рубль салгандан кийин дагы ушу бонусный счетту 5 эседен жогору көтөрүшүңүздөр керек. Ошондон кийин гана акча чыгарылат экен. Мен муну интернеттен карап билдим. Ал эми эгерде сиздер андай көп акчам жок дей турган болсоңуздар, анда 50 рубльдей эле салсаңыздар болот экен. Мен азыр бонус албастан эле 50 рубль салып, аны 84 рубль кылып көбөйттүм көргөнүңүздөрдөй. Эч кандай бонус алган жокмун. Ал эми пополнить кылыш үчүн жогонда пополнить дегенди басасыздар. Анан кийин кивини тандабай эле койсоңуздар болот. Эмнеге дегенде кивиде минимальный 350 рубль экен, фри кассаны тандайсыздар. Бул жерге болсо 50 рубль деп жазып алып, анан пополнить баланс кылсаңыздар болот. Мына монтип кирет дагы, ичинен пополнить кыласыздар. FK Wallet же Visa карта менен. Мына ушундай пополнить кылып чыгарсаңар болот экен. Эми бул жерден акчаны чыгарып көрсөтөйүн. Бирок акчаны чыгарганды тартайын десем, ал экран сразу капкара болуп калат экен. Ошол себептен мен дароо заявканы койгондон кийин анан видео кылып тартып кетире берейин. Мына достор, балансым 0 рубль деп калды. Акча где-то бир күн 2 күндүн ичинде келет экен. Эми сиздерге киви кошелегимди көрсөтө кетейин. Эмнеге дегенде сиздер ойлоп калышыңыздар мүмкүн, бул жөн эле акчаны чыгарган жок деп. Мына 633 рубль деп турат. Мен 84 рубльди толугу менен чыгардым. Где-то 79 рубль 80 копеек келет экен. Ошону күтө туралы. Күтүп акча келери менен салам.